إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің жаш жасында Аллах субхана тағалаға көп ибадат қылып, және көп дуа қылған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келген көп деген жақсы дуалар бар. Соны ары бері адам күнүндүк жашоосунда колдонуп, жаттап алып, дуа кылып жүргөн жакшы да. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген, өз оозунан келген дуалардын артыкчылыгы бар да. Мына бул дуаларды ошо кандай келген болсо, ошондой жаттап алып айтыш керек. Мына биздин колалыбыздагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген жакшы бир дуалардын бири. Зайд Аркам деген сахаба риваят кылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтчу деп атат да. Аллахумма инни аузу бика минал аджзи вал касал والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Müslim rivayet hadis. Бұл жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып, Алла Таалаға жалдырап, о Алла Таала мени алсыздықтан қорға алады. Анткени адам баласы алсыз болсо, бул жаман сыпатта. Ибадаттан да жана башка дүйнө жакшылыктардан куралат. Ол касал дейт, жалкоолуктан сактап алат. Жалкоолукта бул эмне? Адамдын акыретине да, жашоосуна да зыян берет. Ол жубун дейт, коркоктуктан. Мына мусулман баласын коркок болбош керек. Коркоктуктагы бул душманга жолуккан убакта, башка жашоосунда дааватты жеткиргенде элдер жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарганда дагы коркоктук бул эмне? Адам баласына зыян берет. Андан кийин бол бухул дейт, сараңдыктан. Сараңдыкта бул жаман сыпат. Кээ бир адамдар ушу Аллах субхана тааланын парзын аткарууда, мисалы зекет берүүдө сараңдык кылат. Ошонун айынан күнөөгө батат. Кээ бирөөсү нафил садакаларды берүүдөн, элге жардам берүүдөн сараңдык кылат. Кээ бирөөсү өзүнө важип болгон үй бүлөсүнө, бала чакасына нафака кылууда сараңдык кылат. Мунун баары да оору да. Мына бекер нерселерден, жөн нерселерден Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы коргоо тилеген жок. Алла Таалага жалдырап, ушундай нерселерден сактатып атат да. Вал харам дейт. Жана алжыгандыктан да. Карап адам баласы алжып эчтеке алы келбей акыдасы айнып калса, бул да кыйын. Мына ошондон сактат деп Пайгамбар дуа кылат. Ва азабил кабр, кабр азабынан дейт. Андан кийин Алла Таалага кайрып да айтып атат. Аллахумма ати нафси тaqwaha дейт. О Алла Таала, менин нафсимди тазалаган деп атат да. Адамдын нафсиси бар да, баарыбыздын каалообуз ошол тазалоого муктаж. Анткени нафсиң бузулган болсо, нафсиң кирдеген болсо, бул өтө чоң адамдын башына келген бале да. Анткени нафси деген баардык жакка алып барат да. Адамдын нафси кир болсо, күнөөкөр болсо, адал арамды ажыратпаса, жаман жактарга баскан болсо, анда адамды тозокто өзү жетелейт да. Ошол себептен Аллах Таалага жалдырап Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ати нафси тaqwaha". Нафсимден таквачылыгын бере кой. Ошо нафсиме таквачылык насип кыл. Вазеккиха анта хайру ман закка. Жана нафсимди тазалагын, сен гана ошо нафсине тазалай аласың деп. Тазалай аласың деп атат да. Сенден башка эч ким тазалай албайт. Анткени биз баарыбыз пендебиз, баарыбыз алсызбыз. Биздин нафсибиз ошо Алла Тааланын колунда да. Бир гана тазалай турган зат бул Аллах субхана таала. Эгерде Алла Таала тазалабаса, эч ким жакшылыкка жетпейт. Кафырлыктан тазалабаса, кафырлыктын үстүнөн калат. Ширктен тазалабаса, ширктин үстүнөн калат. Күнөөдөн тазалабаса, күнөөнүн үстүнөн калат да. Ошол себептен дуада эмне деп айтат? Анта валиюха ва маулаха дейт. Сен ошо менин нафсимдин башкаруучусуң, сен башкарасың, ва маулаха. Жана нафсимдин кожоюнусуң деп атат. Демек, кайсы нерсенин кожоюну ким болсо, ошол өзү аны жакшы башкарат да. Аллах субхана таала биздин нафсибиздин бардык нафсилердин кожоюну да. Мына ошентип айтып туруп, андан кийин кайра Алла Таала жалдырап да дуасын улантып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Аллахумма инни аузу бика мин илмин ла янфа". О Алла Таала, мени дейт да, пайда бербеген илимден сакта деп атат да. Биздин негизги темабыз ошо болот. Албетте мо хадисте келген ар бир сөз, ар бир жаман сыпаттардан сакта деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып атат. Ошо ар кими өзү негизи өзүнчө сабакка муктаж да. Биздин бирокто бүгүн баса белгилей турган, өтө турган нерсебиз ушу пайдасыз илим да. Ошондуктан мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Мени ушу пайда бербеген илимден сакта" деп атат да. Анан айтат: "Ва мин қалби ла яхша". Жана
коркпогон, ошо Алла Тааланын алдында эзилип өзүн ийилбеген жүрөктөн сактады болот да. Адам баласынын жүрөгү эмне болуш керек? Алла Тааланын алдында коркуп, элжиреп туруш керек да. Эгерде антпесе адам баласынын жүрөгү жибибейт, ыйманга келбейт да. Мына ошондой катуу жүрөктөн, таш болуп калган жүрөктөн сактады болот. Ва мин нафсилла ташба дейт. Жана ошондой эле тойбогон нафсиден сактады болот да. Адам баласы эмне? Нафсиз тойбосо бул өтө жаман. Көп нерсеге алып барат адамдычы. Жана адамдын алкымы начар, жаман болсо көптөгөн амгектерге түртөт да. Кыйналат, ошонун азабын дүйнөдө дагы, акыретте да тартат. Эми тойбогон нафс деген аябай көп да. Ачкөздүк болот, ачкөздүктүн айынан бирөөнүн акысын жейт, арам жолдорго барат, бирөөнүн колундагы нерсеге суктанат, көзүн артат, эч нерсе тойбойт да. Мына ушундан сактады. Андан кийин акырсы мумин да'ватин ла юстажабу лаха дейт. Жана ошо жооп берилбеген дубадан мени сактады деп көр. Алла биз баарыбыз Алла Таала жалдырап дуба кылабыз. Бирок ошо кээ бир дубаларга Алла Таала жооп бербейт. Демек ал адамдын өзүнө тиешелүү да. Эмнеге дубаларга жооп келбей калат? Сөзсүз түрдө анын тоскоолдуктары бар. Күнөөкөр болсоң, бирөөгө зылымдык кылган болсоң, же жүрөгүңдө ыхластуулук жок болсо, кылып аткан дубаңа көңүл бурбасаң, ушунун баары тең да тоскоолдук да. Ошол себептен адам баласы ушундай өзүнүн ибадатын, дубасын тосо турган нерселердин баарынан сактаныш керек. Мына могуки хадисте акыркы жагын байкасаңыздар, мына башында айтып атат, мени ошо пайдасыз илимден сактады деп. Мына пайдасыз илим кимге келген болсо, азыр кандай илим пайдасы айтып беребиз. Ал илимден пайданы алган жок, демек ал ошол илимден пайда албагандан кийин анын жүрөгү жибибейт да. Ошондуктан эле момин калби ла яхша деп. Жүрөгүң элжиреп, Алла Таала үчүн жибибейт. Жүрөгүң жибибеген деген эмне? Нафсиңди деген шайтан болсо, нафсиң тойбойт. Жут болуп каласың, эчтеге алымсынбай каласың. Анан жүрөгүң илим зыяндуу илим болсо, жүрөгүң элжиребеген катуу жүрөк болсо, нафсиң тойбосо, анан кантип Алла Таала дубаңды кабыл алат. Ошондуктан бири-бирине баары тең мына байланыштуу. Ошондуктан ар бир мусулман баскан турган сайын Аллах субханаху таалаганы жалдырап, өзүнүн алсыздыгын билдирип, баардык денесин, ниетин Алла Таалага тапшырыш керек. Сөзсүз түрдө себебин кыласың, баардык аракеттерди кыласың, шарият буйруган, бирок ошол эле убакта натыйжасын Алла Таалага тапшырышыбыз керек. Мына бул жердеги ошо биз айтайын деп аткан нерсе бул пайдасыз илим да. Пайдасыз илим деген белгилүү. Илим аласың, ошого амал кылбайсың да. Же ошол илимди дүйнө максатында колдоносуң. Бийликке жетүү, же байлыкка жетүү, же бирөөгө текебер кылып үстөмдүк кылуу, коркутуу максатында, кыйын сунуу максатында колдонсоң, ошонун баары тең пайдасыз илим да. Ошондуктан өтө коркунучсуз керек. Илим деген бул маалымат чогултуу эмес. Албетте маалымат чогултуу илимге кирет, бирок эң негизги максат эмне? Ошо илимге эмне? Амал кылыш керек. Амал кылуу деген ошону иш жүзүнө ашырыш керек. Мисалы, шариятта могу нерсе арам дедикпи, арам экенин ташташың керек. Бул нерсе макрух экенби, макрухту ташташ керек. Бул нерсе ширк алып барат, кафырлык алып барат, бидат нерсе деди, жаңылык деди, ошону ташташ керек, ошого амал кылыш керек. Анан ошондо гана биз илимге амал кылабыз. Алла Таала мына Куранда окусаңыздар, көп жерде ошо ыйман менен амалды бирге алып келген да. Бирге, чогуу. Анткени демек адам баласы ыйманга келип илим алгандан кийин амал болбосо анын эч бир пайдасы жок. Ошол сөздөн Алла Таала инналлазина аману ва амилус-солихат деп көп жерде айтат да. Чындыгында ыйман келтиргенде жана туура жакшы амал кылгандар деп атат да. Мына Байина сүрөсүнө келсек, инналлазина аману ва амилус-солихат улайка хум хайрул бария дейт. Ыйман келтирип жана амал кылгандар бул эмне? Жаратылгандар махлуктардын ичинен жакшылары деп атат. Эгерде жакшы жаратылган жакшы махлуктун катарына кирсең, кирем десең, анда сөзсүз түрдө ыймандуу болушуң керек. Ыйман ошо илимди камтыйт да, анан ошого амал кылыш керек. Жана башка аят айтат, Алла Таала инналлазина аману ва амилус-солихат лахум ажрун гайру мамнун дейт. Ким ыйман келтирип ага амал кылган болсо, аларга дейт, ажырлары сооптору дейт да. Кемибестен анан токтобостон берилип турат дейт да. Соо уланып берилип турат. Жана башка аят деле ошондой мааниде. Инналлазина аману ва амилус-солихати лахум джаннатун таджри мин тахтихал анхар заликал фаузул кабир дейт. Ким ыйман келтирип анан амал кылса да, аларга астыларынан дарыялар аккан бейиш берилет дейт. Жана ошол нерсе бул эң чоң жетишкендик, эң чоң ийгилик дейт.
амал менен ыйманды бирге Аллах субхана тағала аяттарда чогуу айтып атат да. Демек сөзсүз түрдө адам баласы эмне амал кылыш керек. Бирөө көрсүн эмес, бирөө уксун эмес, өзүнүн нафсинде ар бир нерсени уктуңбу? Аллах Таала эмнени буйрук кылды, эмне парз кылды, ошондон баштап кичинекей мустахап жакшы амалга чейин баарына амал кылыш керек. Мисалы жөнөкөй эле мисалы. Могу мисалы сабак өтүп аткан пайгамбарыбыздын бир дуасы да бого окшогон канча деген дуалар бар. Мисалы ар ким өзүнө неме кылып көрүш керек, суроо кылыш керек да. Могу которулуп качанда жарыяланды? Ишол качан? Бүгүн жок деген түшкө чейин жарыяланды да. Мисалы ким жаттайын деп аракет кылды муну. Көрүң, ошентиш керек. Мына нафси, мына адам баласы өзүнүн нафсин немесиш керек, иштеш керек. Пайгамбарыбыздын жакшы келгенде, ой, могу дуаны кана көптөн бери мен билбейт экенмин. Алла Таала дуалым деп жатташ керек да мына. Мына амал ушундан башталат да. Мунда жөнөкөй өзүбүз мындай ойдон чыгарган дуаны айта бербей, пайгамбарыбыздан келген дуаларды айтсак, бул пайдалуу да. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген жакшы дуаларды жаттагандыктан жанагындай бидатчылар көрүнгөн нерселерди алып келип, көрүнгөн сөздөрдү курап, анан элдерге мына мондай дуалар бар деп жок нерселерди жая беришет. Анткени бир адам бир дуаны тилекти өзү каалагандай жазып алып, ошону такай айтып жүрө берсе, бул туура эмес да. Ошонун артыкчылыгы бар депчи. Андай нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келгенге эле таандык кылабыз да. А эгерде адам баласы өзүнүн баазы сурай турган тилеги болсо, мисалы кандайдыр муктаждыгы болсо, аны сурай берсин. Бирок ал так постоянно күнү түнү бар сени окуй турган адат болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистерде гана адат катары ошол кандай келсе ошондой кылып биз дуа кылабыз да. Мына ошон үчүн амал кылды. Мына көрүңүздөрбү? Канча эми ал ким өзүн билет, өзүнүн нафсин билет. Мына могу каналга чыккандан бери каналда катталгандар же угуп аткандар чыкканда эле пайгамбар үчүн ушундай дуа бар турбайбы? Дароо жаттап алайын деп ким аракет кылды? Мына өзүнө өзү суроо берсин да. Муну такай кыла турган дуада мына өзүң канча маанилери аябай чоң да. Биз ошентип жалдыраган сайын Аллах субхана тағала ошончо бизге күч кубат келе баштайт. Анткени биздин нафсибизде жана мына хадисте келген биздин нафсибиздин кожоюну башкара турган зат Алла Таала да. Биз Алла Таала жалдырабасак, жардам сурабасак, бизге эч качан жардам келбейт. Ошол себептен мурунку салафтардан болгон алымдар айтышат да, кээ бирөөсү айткан дейт. Биз дейт хадис илимин издеп атканда же болсо деги эле жалпы илим издеп атканда дейт да, аны биз ошол илимге катар жардамды биз амалдан издечүбүз дейт да. Амал кылып ошого жардам издечүбүз дейт да. Мисалы хадис илимин талап кылып атат да. Ошого үйрөнгөн нерсеси амал кылуу менен анан тиги хадиске умтулушкан да. Ошончо Алла ошол нерсе амал кылган нерсе аларга жардам катары кеткен. Кээ бирөөсү айтат биз орозо кармап ошо жардам алчубуз дейт да, илим талап кылганга. Анткени жакшы амал, жакшы ибадаттын баарын адам баласы менен жакшылыкка түртөт да. А эгерде адам баласы тиги амал кылбаса, ал ошо ойдон бир деңгээлде кала берет дагы, ошол алган илим ага зыян алып келет. Башка дагы бир алым сөз бар, эгерде сен алган илимиң сага пайда бербесе дейт, ага сага зыян берет дейт. Сөзсүз бир зыян берет ал. Сен өзүң ошону алып туруп үйрөнбөсөң, Алла Тааланын алдында сага каршы далил болот. Ошол себептен Хасан эль-Басри айтат да, илим дейт бул эки түрдүү деп атат. Жүрөктөгү илим дейт. Мына бул пайда бере турган илим дейт да, жүрөктөгү. Анткени жүрөгүңө кирип, ошонун жүрөгүң сезе билип, ошо амал кылып атасың да. Анан тилдеги илим дейт. Мына ошо сага зыян бере турган илим дейт да. Тилиңдин учундагы илим. Сүйлөйсүң, билем деп маалымат гана бересиң, бирок ошого жүрөгүң менен тутастыкка амал кылбайсың да. Ушунун баардыгы зыян алып келет. Ошол себептен Шафии рахимахулла айтканда, адамдар дейт илим алууда адамдар ар кандай даражатта болот дейт. Даражаттар ар кандай. Эми ошолордун илимдеги даражаты дейт да, амал менен ченелет дейт да. Амалдары кандай болсо дейт да, даражалары ошончолук көтөрүлөт деп атат. Ошо мурунку деген ошо салаф салихиндер, аалымдар ошо амал кылып ошону өзүнүн даражаларын көтөргөн да. Амал кылмайынча эч бир пайда бербейт. Сөзсүз түрдө амал кылышыбыз керек. Абу Дарда деген сахабадан келет, сен качан үйрөнмөйүнчө дейт да, илим талап кылмайынча алым боло албайсың деп. Бул жерде эмнени билдирип атат? Сен жөн эле жата берсең илим келбейт. Аракет кылып талап кылышың керек, изденишиң керек, ошо алым боло албайсың. Анан ошол алган илимиңе дейт да, сен амал кылмайынча дейт, илимиңне амал кылуучу алым боло албайсың деп атат. Кайра көрүң, илимди талап кыласың, издейсиң. Кайра ошону амал кылып, ошону иш жүзүнө ашырасың да. Антпесең анда адам алым болуп саналбайт. Мына бир муурку алымдар ушун үчүн аябай илимге көңүл бурушкан да. Үйрөнгөлө Ибн Масуд айтат, ошо үйрөнгөлө илим алгыла деп кайталап, анан илим алгандан кийин ага амал кылгыла дейт. Ошол себептен ким илим жолуна түшүп
илим жолуна түшөт десе эле баягы неме деп түшүнбөңүздөр. Сөз түрдө эле бир жер кыдырып, же ошого баш оту менен кирип жүргөн адамдын жөнүндө эле айтылып атат да. Албетте бул жакшы даража. Илим алуу деген ошо адам балан баскан турган сайын бирөөдөн маалымат укса, бир нерсени окуса, же бир кабар жетсе, же китеп окуса, же бир запись уккан болсо, ошонун баары илим келип атат дагы. Уже жүктөлүп атат мойнуна. Ошонун баарын амал кылыш керек. Кээ бир салафтар айткандар, ошо сага кандай бир илим келбесин, эми шариатка байланыштуу кандай берген, жок дегенде бир жолу амал кыл дейт ошогочу. Көптөгөн жакшы иштер бар да, мустахап амалдар бар, пайгамбарыбыздан келген жакшы амал. Ошону жок дегенде бирөөсүнө бир жолу да амал, бир жолу болсо да амал кылып коюш керек. Эми бир жолу кыл деп атат деп эле ошо менен чектелип калбаш керек. Жок дегенде да атат. А болбосо адам баласы эмне? Такай амал кылып жүрүш керек да. Такай ошого аракет кылыш керек. Эгерде биз муу менен илим амал менен алек болбосок, анда биздин алган илимибиздин баары бизге зыян болот. Ошон үчүн өтө бул көңүл буруш керек. Өзүбүз ошол нерсеге тарбиялашыбыз керек. Аракет кылып, баскан турган сайын өзүбүзгө жанагындай эсеп кысап кылып, кандай кылып атам, эмнени үйрөнүп атам, ошо алган илимме амал кылдымбы, кылган жокмунбу, ушу баскан жолум туурабы, адал калып барып атабы, же арам калып барып атабы деп, алган илим мага пайда берип атабы деш керек. Жана башында айтып кеткендей, илим алгандан кийин кайра ошо илимин жамандыкка түртүп текеберлик пайда кылган жокпу, жаман жолго түрткөн жокпу деп ушинтип Алла Тааладан коруп туруш. Шайтан көп эле айтып аткан шайтан. Кандай жол болбосун бардык жол тарабынан келет да. Илим алсаң илим жагы менен адаштыргысы келет. Жахил болсоң, надан болсоң, надан жагы менен адаштыргысы келет. Илим алгандай текеберлик салгысы келет. Мен сенүүнү салгысы келет. Ошонун баарынан өзүнүн ушунун баарын зыянынан адам баласы коргонуп туруш керек. Ошон үчүн хадисте келгенде өзүнүн нафсисин Алла Таалага тапшырып, Алла Таалага гана жалдыраш керек. Аллах субхана таала баарыбызга туура илимди насип кылсын, жана пайдасыз илимден баарыбызды алыс кылсын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.